Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү көрнөк жарнактардагы кетирилген каталар бүгүнкү күндүн маанилүү маселеси болууда. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институту тарабынан жарнамалык тексттердеги сабаттуулук аталышындагы кереге кеңеш өтүүдө. Бул кереге кеңеш жарнамадагы кетирилген каталарды оңдоого, ошондой эле кыргыз тилин илгерилетүүгө багытталган. Иш-чаранын башында журналистика жана коммуникация институтунун директору Костюк Ширин Алиевна болуп жаткан маселе туурасында кененирээк маалымат берип өттү. Бишкек шаарын ката сөздөрдөн арылтуу максатында студенттер тарабынан 6 негизги көчө изилдөөгө алынган. Алар жөө жүрүп борбордук көчөлөрдөгү көрнөк жарнактардагы кетирилген каталарды сүрөткө тартып, анын натыйжасында 100дөн ашуун ката сөздөр табылган. Иш-чарада изилдөөнүн негизинде жасалган презентация көрсөтүлүп, кетирилген каталардын басымдуу бөлүгүн орфографиялык эрежеге баш ийбеген жана туура эмес которулган сөздөр түзгөн. Бул маселе боюнча Бишкек шаарынын тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ниязбекова Эльвира Керимовнага кайрылып көрдүк. Эми мындайда эң башында бул ким жасап, бул жарнаманы ким илип атат. Ошондон башташ керек да. Бул жарнаманы ким тапшырык кылып атат. Бул жарнаманын ээси ким, ошол жактан башташ керек да. Бул жарнаманы берип аткандар биздин эле соодагерлер, өзүнүн товарларын, өзүнүн кызматын жарнама кылып жаткандар. Демек алар өзүнүн эскизин берип жатканда, жарнаманын текстин берип жатканда караш керек, эмне жөнүндө жарнаманы бергиси келип атат. Демек алар биринчиден ката кетирсе, ошол башынан башталып атат да. Жарнама ээси сабаттуу болуш керек биринчиден. Демек жарнама ээси сабатсыз болгондуктан биринчи даярдаган тексти сабатсыз кетип атат. Экинчиден ошол жарнаманы даярдап, баннерге болобу же электрондук таблого жазып жаткан, кызмат көрсөтүп жаткан биздин эле кыргыз жарандарыбыз болобу, ушул типографиядан чыгарып аткан балдар, жигиттер дейли же кыздар дейли, демек ошолор сабатсыз болуп атат. Демек алар сабаттуу болсо, тиги жарнама берген жарнамачынын текстин оңдоп коймок да, байке бул жерде ката бар экен, орфографиялык ката ушул жерин оңдоп коеюн, анан чыгаралы деп оңдоп коймок. Демек экинчи кезек ошол жарнаманы чыгарып жаткандарда болуп атат маселе. Демек сабаттуулук маселеси болуп атат бул жерде. Бул кереге кеңешке филология илиминин доктору академик Мусаев Сыртбай Жолдошевич дагы катышып, болуп жаткан маселе туурасында өз пикирин билдирди. Мындан тышкары бул иш-чарага тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын баш каадиси Желденбаева Эркеган Мусаевна жана филология илимдеринин доктору профессор Кенжебаев Дайырбек Орунбекович, ошондой эле Аскар Салымбеков атындагы бизнес мектебинин агартуучу мүдүрү Нуркалы Масалбеков катышты. Тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын басма сөз катчысы Турсунай Калмурат кызы мындай иш-чараларды аймактарга жайылтуу керектиги туурасында айтып өттү. Нуркыз Мерланбекова, Жеңишгүл Насирдинова, Баласагын ТВ.